Жана отур сүйлөйм, туруп сүйлөйм. Мен папам менен мындай эме да, папам инсульт болгон, катуу инсульт болгон. Анан келип түшпөсүн өзү келип алыптыр. Биякташат да, нас келип алам. Урматтуу аталар, абалар, атам кетти. Эмне айтабыз? Могу 30 жылдан бери сыздок бар эле да. Сыздокту ушул Акаев келгенден баштап сыздок болгон да. Ошо сыздок 30 жыл кыргыз мындай эметпеген эл экен да мындай. Генебеген деп коем да. Өзүмен өзү жүрө өткөн. Өзүн баккан эл СНГ боюнча кыргыздар только. Өзү баккан эл кыргыздар болот. Анан генебейде жүрө өткөн, анан bir kişi айтыш керек эле да байкелер. Эми эч ким айтпаса, баарында кухня бар, баарында Facebook бар, азыр веб технология, веб интернет, эч ким айтпаса, дебесе, анан Максат байкеге келип ушинтип сүйлөшүп эле, ушинтип эле. Максат байке, Канат байке, Жаркын байке, анан моңго болуп кетти. Анан ушинтип сүйлөшүп атып эле, бир-бирибизге туралчы дедик. Порядочный адамдар келиш керек дедим. Порядочный адамдар болуш керек. Порядочный адам үчүн бул тыйын важный эмес да. Тыйын баарына ойнойт. Мисалы баарына ойнойт. Бир кишиге тыйын маяка чейин ойнойт. Маяка чейин. Мындан ары ойнобойт тыйын. Андан ары порядочныйсы салып коет. Мисалчы. Жок, андан ары мен моралым жетпейт депчи. Непорядочный адамга тыйын ойной эле берет да. Бүт эле тыйын ойной берет. Без конца. Бизде 30 жылдан бери непорядочный политиктер ошол эле сүймөнчүлүк, бул президент болсун, тиги президент болсун дегенин баары шорноткон, ушунун баарын алып келген. Бирөө картынан сатып ийет, бирөө тигин сатып ийет, бирөө өзөн куш сатып ийет, бирөө сатып ийет, ушунтип алып келди. Бул кыргыз элди өтө көп эметтин, мындай изучеттин. Өзүм тергөөчүмүн, 17 жыл тергөөчү болдум, 15 жыл тергөөчү, 2 жылда ошондо ушул баштан баштап мындай көп эметтин да. Бул эл уникальный элбиз. Уникальный. Biz emeni karmak, Eneseydi karmağımız. Mağa bir uçağımla gelip aytады. Germaniyadan kartаны taap dedi. Акаев kap geldim dedi. Акаев kap geldi. Kırgızki kaganat Eneseydi'nin nemesi tavam dedi. Tam qayсы жыл экен dedi. Вообще. Алып кетип берсем эч ким даже балык да болгон жок дейт. Кыргызский каган болуп турду. Көңүл да болгон. Мен ойлогом дейт. Акаев азыр ушу картаны көргөзсүн, Германияны таап алган. Архивдер. Көргөзсүн, мага аябай мага почет көргөзүп. Мен деп ойлогом, көрсөтүгүнүн ичинде эмне да кыргызго каганат экен дейт. Бар акча бөлүшүп атышыптыр дейт. Тиги эменен келип булунан ушунтип өлтүрдү. Эми коронавируска Кудайга шүгүр. Şu koronavirüs bolup kalıp dağı, men kıytırıp эле, мен 1,5 жылдан бери айтып кеттим. Коронавируста как раз отуруп калды. Жарда берип калды. Түрткү болду. Анан коронавирус келип калгандан муну түшүндүргөнгө. Байкелер, мен силерге өзүңөр ойлосоңор, мен жогорку кеңешке Шевроле Динки айтып коем могу. Алып коюш машина өтүп калды. Мен мисалы, мындай да, Кыргызстанды ойлонобуз, баары сөздөбүз, бирок мен 5 миллион сом таап алып, анан чыгып, анан дагы канча миллион сом таап, ойлосоңор, это же всё лохотрон. Мен эмнеге 5 миллион сом таап алып, Кыргыздын жакын келечегине өзүнүн чөнтөгүмө 5 миллион сом чыгарып алып? Где логика? 5 миллион сом алып чыгып берейин дедим. Муну деген бизге айтат, силер пиар кылып атыптырсыңар, анан жогорку кеңешке көрсө аттан келсеңер дейт. Эмне? Биз андай эле эме менен чогулган эмеспиз, биринчи мооларды эмеден. Эмне аттансак деле. Эмне кайра эле тигилерге отура береби жанактын баары эле. Уже кардинально ким тыйын берип атканды, мисалы билет да бир айыкта Ленин көчөдө тыйын берет. Ошону надо опозорить надо. Бул мекенди саткан, жана акчаны тараткан да мекенди сатканга барабар. 1000 сом менен алып шайлап коёчу кайда.
1000 сомдон эле. Индюк 2000 сом турат. Индюк 2000. Эки кыргыз биригип бир индюк жейби? Эки кыргыз биригип бул сатып алып, анан бир индюк алып жеп, анан бөлүп алышабы? Анан мына лидер партия Алтынбек Сулайманов деле айткан. Мен деле мөкөс сыйбызда. Эндигиде 20 000 сомдон 30 000 сомдон болуп кетет го дейт. Мындай. Эметчи? Голос кымбатка кетет. 30 000 сом болсо кайра кыргыз жарым индюктан бир торпак болобузбу? Эми болбойт да, бул деген мекен сатылбаган нерсе да. Бул мекенди патриотизмди мен могу Монголиядан көрдүк дейт да. Монголиядан. Каждый монгол сатылбайт экен дейт. Монгол сатылбайт экен дейт. Монгол эли сатылбайт экен дейт. Ал кene рыбалкага барып калат да, менин бир тааныштарым ушактан жиптерге отуруп рыбалкага барат. Рыбалкага барганда жөн эле декларация толтурат экен дейт байке. Жөн эле 10 таймен алам, эме тутуп алам депчи. Декларация толтуруп бесплатный экен дейт анысы. 10 таймен. Таймен деген балык да жана Парижде болот. Анан тиги кыргыздар 10 деп жазып коет да бесплатный. Анан 11-син кармай берет да. А тиги мисалы 5-6 рыбак болсо, жанында бир эме эколог турат экен дейт. Монгол. Анан 11-син кармап атканда болду силердин декларацияларда 10 бүттү дептир да. Десе тиги ачем сен токойдон бир эколог болсо 6-7 рыбак ачей дептир да. Кармай беребиз депчи. Эми декларация деле бесплатный экен, биз муну 100 деп деле жазып койсок болот эле десе, анда 100 деп жазып келе дептир да, кайра границалар. Анан кайра келе дептир да. Кармай бере дептир да. Десе, коем бир 50-100 доллар берип коелу десе, ош жерде монда бычагын алып турайт деп. Монголия сатылбайт дептир. А бизге экологка берсе, эколог өзү кошо кармашмак. Өзү турап келе калып 100 доллар берсеңчи, өзү кошо алып келип, биякта жок, анан биягынан эметкиле. Биягынан кармаган, анан тияктарын кылыр. Ошо кыргыз жардам бермек. Отвечаю. Ошо бир эле монгол 5 кыргызды мондай максин алып чыгыптыр. 50 доллар продавать келе алган депти. 100 доллар продавать келе мондай бычагын алып чыгыптыр. Мындай коюп Монголия сатылбайт депти. Өчүп калдык дейт. Bir söz. Сенде мен мекеним сатып атасыңар деди. Bir balık üçün Mongolya'da. Ha biz Kuntör ит бекер кетти. Кара жорго бийлеп жүрөбүз. Тияк мындай кетти. Тоюз тоюлуп жүрөт. Бияк мындай кетти. Мынтип жүрөбүз. Ушундай эле болуп атабы. Мен бир илүүдөй мамлекетке өткөндүм. Өзүмдүн тыйыныма. Мен өзүм дүйнөгө чогулуп албай койдум. Ага ушулар аябай өзүм партияда турам. Сингапурга барып келгенден кийин өзүңөрдү киши сезбей каласыңар. Адам эмеспиз деп каласыз. Мисалы Сингапурга, Малайзияга, бияга тиякка мындай барып келгенден, мисалы Дубайга барып келгенден эле бир жума. Мындай эме болосуң, киршең болот. Эми бизде ушундай бүт энергия турат бизде. Всё, бүтүн энергия, мына күн тип турат, тоже энергия. Мындан канча энергия алсак болот. Всё есть, брат, всё есть. Только мына мен бир жумаликти айттым. Бир иш козгоп туруп, бир сок коюп койду, азыр мына эртең тияктын неме адвокат менен сүйлөшүш керек, анан тиги бүт эле бар, просто колду бутту байлап атышат. Эми бүттү, могу браттар, мен могу эме чыйкан 30 жылдан бери жарылды. Эми тазалаганым коррупционерлерден эл өзү тазалаш керек. Эл өзү мисалы 5 миллион сом өзү саап бериш керек. Бир тыйын жебейбиз. Мен андай тыйын жеп алайынчы, мен үчүн эң эле жаман неме, мисалы элдин эмесине ушунча ишенимге келип, анан мону менен мөдүрүп, анан чалкаман түшүп калса, бүт алып өлүмдөн жаман. Никакой тыйын чепуха здесь. Мен эртең бүт бетиме түкүрүшөт көргөндө, ай сен мындай туйнайын турайын деп. Мне вот это не надо. Азыр мени түртпөгүлө болду, мындачы. Сыймык муну айт, анан тигин айт. Бул отуруп алып тукурган эле экен да тигин айт. А эмне өзүлөрү ачпайт, эмне? Айтсын өзүлөрү, эметсин. Байкелерим просто көп убактыңарды деле эметпейм просто. Мындай. Мына Азамат лидер партия Улуу Кыргызстан. Азамат келди, лидер партия Улуу Кыргызстан. Чүйдө укмуш автор. Мына келип атышат.
Ağalar, просто эле мына туура түшүнгүлө, мен силерге жүрөктөн эле жүрөк айтып атам. Буякта бүт эшек такалаган балдар жок, бүт грамотный балдар. Мисалы, мына Максат байке күнүнө 4 саат китеп окуган бала киши керек. Күнүнө 4 саат китеп гезит, шуга 4 саат берет экен күнүнө. Кыйын да. Анан мына порядочный балдар. Шуну офис, менин офисим эмес, канат маалымат камсыз эмес. Могу офисти эл алып берген бизге. Мен $100 чыгарган болгонум. $200 да чыгарайын дегем. Чөндөкөй жарашыкта могу офиске бүт барына мен $100 чыгаргам. Ушул мисалы Максат байке $500 тигиндей, кимде канчасы болсо ушуну чыгарып, могу биздики эмес. Могу чоң казып кыймыл бул менин кыймылым эмес, сиздин бүт бар. Кыргыз алып кетчү кыймыл уже дальше. Өздөрү группироваться этиш керек. Биз эгерде группироваться этсек, биз Кытайды жеңип койгон экенбиз, мурунчу. Өзү эми мында аксакалдар, амбицияны токтотуш керек. 30 жылдан бери тиги сагалаттыгы могу саясатчылар. Өздөрү бүт бары шоколаде живут. Bir çoğunun balası gastarbайter olup жүрөбү? Bir çoğunun balası gastarbайter olup жүрөбү? Yok. Bir çoğunun balası жеп чапелде öldü öyle? Yok. Bir çoğunun balası mintti öyle? Yok. Anam Kırgız emine gastarbайter болгону келди öyle bul turmuşka. Бүт barının kulu болгону келди öyle. Maga İtalya'dan bir aytat. 87'deki bir gempir kolunu da basmayıp, botu da basmayıp, oşun sidyalkasının dedi. 10 yıldan beri sidyalkam dedi. Turmuşum ötüp etti dedi. Göğe timeyen aldım dedi, emetmeye aldım dedi. 10 yıldan beri gempirdin. Bok suydun abi. Bok, al çıklat kendi. Simsat kendi. Oşun sen şu bok, Kırgızstan'dan şu Kuday meni dedi, şu gempirdin boğunu arttırganı meni jarat böyle dedi. Kuday tabi. Мына бог сидик артып калбадык го. Мына извините за выражение, это же факт же, факт. Анан кыздарыбызды эч кандай эметпей калды. Бүт кыздарыбыздын баары тиякта. Бүт мындай төрөперчү бир керекке жарачу менен баары тиякта. Байкелер туура күчтүү бир кылса бизге гастарбайтер керек болот. Эмени туура колдонсо, сарамжалдуулук жок экен да бизде. Экономика да. Сарамжалдуу эмес экен да, бир да чиновник сарамжалдуу эмес экен да.